көздүн карайындай сактайлы. Менин атым Бактияр. Мен Ысыкөл облусундагы Тоң районундагы Төрткүл айылында жашаймын. Ысыкөл кичи мекеним. Ысыкөл Кыргызстандын бермети. Ысыкөлдө жайы салкын, кышы жылуу болот. Чоң атамдын айтуусу боюнча Ысыкөлгө 80ден ашык агым сулар келип кошулат. Бирок андан бирөөсү дагы агып чыкпайт. Кышында тоңбойт. Кандай керемет, таң калыштуу дагы. Ысыкөлгө жаздын келиши эң кызыктуу. Ысыкөлдүн үстү ар кандай чокуларды элестетип турат. Ал жерде кыштаган ак булар, кызыл моюн өрзөктөр башка жактарга учат. Анын ордуна сууда сүзчү башка канаттуулар пайда болот. Мындай көрүнүштөр атам менен көп ирет көлгө барганда туш болгонмун. Ысыкөлдө 16 түрдүү куштар бар. Алар уя салышат, жумурткалашат, балапан чыгарышат. Көл жээкте жайдын келиши эң кызыктуу жана жандуу жана өтө кооз. Ысыкөлгө барганда таштанды ыргытпагыла деп чоң атам айтып турат. Көл жээкте жатканда айлана чөйрөгө көз чаптырып, көбүнчө чет элдик туристтердин элдерине суктанам. Алар эч качан таштанды таштабайт. Аларды көрүп мен да ойлоном. Көлдү дайыма таза кармап, адамдарга кичипейилдиги көргөзсөк, Кыргызстанга чоң салымыбызды кошмокпуз. Баарына үлгү болмокпуз. Ысыкөлдү көздүн карайгындай сактайлы.